Assalamu алейкум, замандаштар. Сиздерге бул маалыматыбыз менен Кыргызстандын дагы бир коо жерлеринин бири болгон Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак аймагындагы Кудайназар жана ошондой эле Умайыне жерлери боюнча маалымат берип кетебиз. Бул жерлер бир жерде жайгашып, бири-бирине аябай жакын, ошону менен бирге өзгөчө бир уламыштарга ээ. Ушул Кудайназар жана Умайыне зыярат кылуучу жайлары бул бири-бирине аябай жакын, аралыгы ушул 100-200 метрдей эле. Бул жерлер Ош-Баткен-Аразаков автожолунун Кадамжай районунун ушул Кыргыз Кыштак аймагынын түштүк тарабында жайгашкан, тагыраак айтканда чоң жолдон 7-8 чакырым тоо тарапта. Албетте сиздер көрүп турган бул күмбөз сыяктуу бул жерде бүгүнкү күндө ким жатат, эмне бар белгисиз. Уламыштарга караганда кээ бирөөлөр бул жерлерде тек гана Кудайдын назары түшкөн жер деп айтышса, дагы бирөө башкалары бул жерлер көп жылдар мурда жыландар ээлеген, жыландардын мекени болгон, бул жерлердин ээси жылан болгон дешет. Ошол жыландар байырлаган мезгилде бир киши, ушул жерде жашаган бир киши аябай көп жылан көп кезиктиргендиктен анын айынан акылынан азып, өзүнүн эки уулун өлтүрүп алганга чейин барган деп кеп салышат. Өз мезгилинде жыландар ээлик кылып турган бул аймактарда бүгүнкү күндө дагы бейчеки жүргөн адамдарга жыландар көп кездешет экен. Ушундай Кудайназар жана Умайыне зыярат кылуучу жерлерине облус аймагынан жана ошондой эле жергиликтүү тургундар зыяратка көп келишет.